Кыргыз-тажик чек арасында абалды тынч деп айтууга болбойт. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Анын айтымында, чек ара чечилмейинче конфликт болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кыргыз-тажик чек арасында абал тынч деп айтууга болбойт. Курчбойдон калууда. Чек арада конфликт чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Чек ара чечилбейт деп айтпаймын. Сөзсүз бир күн чечилет. Азыркы учурда эвакуацияланган эл үйүнө кайтып келди, деди Ташиев. Жаныш Рустенбеков Кыргызстандын Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык аталган жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Рустенбеков 2018-жылдын декабрь айынан бери Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматын аркалап келет. Ага чейин ал өлкөнүн Казакстан, Түркмөнстан мамлекеттериндеги элчилигин да жетектеген. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Кыргыз-тажик чек ара аймагынын тургундары менен болгон жолугушуусунун видеосу соц тармактарга жарыяланды. Анда УКМК башчысы тажик тарап менен сүйлөшүүлөр боюнча Капчыгай аркылуу Барых анклавына жол ачып берүүгө макул болушарын, бирок бир шарт менен Кыргызстан чек араны толук кандуу делимитация жана демаркациялоону талап кыларын билдирген. Ачык айтайын, Тажикстандын биринчи жана башкы талабы бул Барух анклавына жол салууга мүмкүнчүлүк бергиле деп жатышат. Биз айтып жатабыз. Ооба, туура. 2021-жылдын 1-майында номер 39 протокол менен жазганбыз. Капчыгай аркылуу Барухка жолду берели. Бирок ал жолду биз курабыз деп президент айтты. Жол курганга акчабыз бар, мүмкүнчүлүк бар. Биз жолду куралы. Ал жерде 40 миңдей адам жашап жатса, аларды өтпөйсүң деп тосуп койгон болбойт. Капчыгайдын четинен берели жолду. Бирок чек ара баары бүтсүн. Кантип атайсыңар? Ал силердин ишиңер. Баары бүтсүн, деди. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, эл менен талаш тартыш болуп калса, сөзсүз түрдө эл менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Чек ара маселеси бир жактуу чечилбейт. Же кыргыздарга, же тажиктерге ыңгайлашпайт. Колунду, Интернационал, Арка, Максат жана Борбордук айылдарын билесиңер, ал жак чечилгенден кийин бул жакка келебиз. Көктерек, Орто Боз, Таш Тумшуктун маселеси турат. Бул жакта да маселе көп, аны да чечишибиз керек. Ушунун баарын ирет деп койбосок, жаңжал боло берет экен, деди Камчыбек Ташиев. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бүгүн 2-февралда жогорку кеңештин жыйынына катышты. Аны депутаттар Кыргыз-тажик чек ара маселесинин чечилиш жолдору тууралуу маалыматты угуу үчүн чакырышкан. Айрыкча номер 39 протокол коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратып, Тажикстанга жол курууга уруксат берилет экен. Ал жол Тажикстандын карамагында калат экен деген сыяктуу божомолдор пайда болгон. Мына ушундай пикирлерге чекит коюу максатында УКМК башчысы парламентке келди. Бирок маселе жабык эшик артында каралды. Парламенттен чыккандан кийин Камчыбек Ташиев журналисттердин суроосуна жооп берди. Ал эч кандай кошумча жол курулбай турганын, Барухка коридор берилбешин айтты. Мен депутаттарга протоколду көрсөтүп, мазмунун түшүндүрүп бердим. Коридор берилбейт, кошумча жолдор курулбайт дедим. Тургундардын коопсуздугу үчүн Аксай айылынын чыгыш тарабынан Барухка жол каралып жатат. Протоколдо ал жолдун статусу эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик келишим менен аныкталат деп так жазылып турат. Аны президенттер чечет. Биз болгону сунуш беребиз. Узундугу канча болот, ким аркылуу курулат, каражатты ким төлөйт, ким тейлейт, ал келишимде аныкталат, деди Ташиев. Ошондой эле ал мамлекеттер аралык комиссия кийинки жумада иштеп баштарын кошумчалады. Айтымында тараптардын комиссиясы келишимге келишкенден кийин иш аяктайт. Кандай болбосун, чек ара маселелерин чечүү керек. Ансыз элибизге коопсуздукту камсыздай албайбыз, деди Ташиев. Ал эми 39 протокол боюнча ал ачык, аны менен таанышсаңыздар болот. Аны жөн эле биздин өлкө үчүн пайдасыз кылып көрсөтүп коюшту. Ага кол коюп жатканда ишке ашыруунун механизмдерин киргизгенбиз. Ал жакта коопсуздук боюнча бардык пункттар каралган. Эгер ал максатына ылайык иштеп кетсе, бизге пайдалуу болоруна ишенебиз. Кимдир бирөө муну тескерисинен көрсөтүүгө умтулуп жатат, деди Ташиев.
Сабырбек Жумабеков Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборун менчиктештирип алган дейт министр Алымкадыр Бейшеналиев. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттардын бирине билдирген. Анда ал Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборун академик Сабырбек Жумабеков өз менчигине айландырып, тааныштары менен жакындарын орноштуруп алганын айтып, кайрадан мамлекетке кайтып бере турганын ачыктаган. Эми элдин баары Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековду маселенин тереңдигин билбей туруп коргошот. Кайра түзүүнү академик Сабырбек Жумабеков гана соттойт. Мен команда менен жолугуп баарын таразалап чыктым. Ал жерге өзүнүн досторун, туугандарын жана башка ушул сыяктуу гана адамдарды койгонун билем. Жумабеков оорукананы менчиктештирип алган. Муну эл айтып жатат. Кече Жумабековдон сизди директор кылып ким дайындады деп сурасам, ал Иса Өмүркулов койгонун айтты. Ошондон кийин ал өзүн директор кылып койгон экен. Орун басарлары, бөлүм башчыларды өзү дайындаган экен. Мен кимге отчет бересиң? Өзүңдү кызматка койгондон кийин өзүңдү иштен ал. Саламаттыкты сактоо министри катары мен сени кызматтан ала албайм, анткени сени мен дайындаган эмесмин дедим. Баары ал жөнүндө ачык айтуудан коркушат, бирок мен коркпойм. Мен Кыргызстандын элинин ден соолугун сактоо тармагын иретке келтиргим келет. Эми Жумабековдун баардык тааныштары, мурдагы депутаттар, мурдагы министрлер, академиктер баары мага каршы чыгышат. Алар Жумабеков менен Бейшеналиевдин ортосунда тирешүү бар деп ойлошу мүмкүн. Бирок мен Кыргызстандын саламаттыгына жооп берем. Саламаттыкты сактоо министрлиги акча төлөйт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борбору аталган борборго акча төлөйт. Мага кол салууда болушу мүмкүн, бирок мен андан коркпойм. Чындык кайсы тарапта экенин эл билет. Мен эл үчүн иштейм. Эсем академиктер, коррупционерлер, башкы докторлор, директорлор айтор баары менен дос болуп алмакмын. Алардан тартуу алып отура бермекмин. Бирок мага белектин да, паранын да кереги жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинен жылына 4 шаардык оорукананы кармоого 149 миллион бөлөбүз. Акча кайда кетти белгисиз. Адилеттүүлүк орношу керек. Жумабеков Аскар Акаев менен тааныш болчу. Андан кийинки президенттер менен да коюн колтук алышып жүрдү. Алардын туугандарына же тааныштарына операцияны бекер жасады, деп билдирет Бейшеналиев. Бул боюнча академик Сабырбек Жумабеков жооп кайтара элек. Булак аргумент KG. 2 февралга карата өлкөдө COVID-19 илдетин 201 адам жуктурган. Ал эми бир сутка ичинде айыгып чыккандардын саны 632 адамды түзсө, 5 адам каза болгон. Акыркы бир күндө Жалал Абад облусу боюнча 10 адам илдетке кабылып, санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлууда. Бүгүнкү күндө айта турганбызда эптикырда бир топ токташып калды. Бирок жанагы санитардык эрежелерди сөзсүз түрдө сактоо зарыл. Себеби эрежелер сактоо начасында биз кайрадан ордун күчөтүп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жарандарды айтар элек, сөзсүз түрдө масканы тааныңыздар, аралык сактаңыздар. Эл көп токтошкон жерлерде мүмкүн болушунча азыраак болушун айтып кетер элек. Сөзсүз түрдө эгерде эмден ал элек болгон болсо, эмден алышын сунуштап кетебиз. Жалал Абад облустук штабтын маалыматына ылайык, учурда Көкжаңак шаарында жана Базар Коргон районундагы ооруканалар кызыл зона болуп турат. Аларда 30 адам пневмония, 10 адам ковидтен дарыланууда. Облус боюнча учурда вакцинанын 3-чү дозасын 13 миңдей адам алганы кабарланды. Азыр бизде ушул дары-дармектер боюнча жетиштүү санда бар. Бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Андан тышкары биз бүгүнкү күндө ушул вакцина алуу боюнча негизинен бүгүнкү жалпы Жалал Абад облусу боюнча 65%га чыктык. Бул да абдан бизге жакшы иштеп аткан Нокен району менен Базар району бирөө 79%га чыкты, бирөө 75%. Улуттук госпиталь бейтаптардагы коронавирустан кийинки нейрохирургиялык ооруларды дарылоо үчүн жабдууларды алды. Жаңы жабдуу Дүйнөлүк банктын каражатына сатып алынган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарланды. Эндоскопиялык жабдуулар операция учурунда тыкандардын жабыркоо коркунучун азайтат жана мүмкүн болуучу кыйынчылыктардын алдын алат. Ошол менен бейтаптарды тейлөөнүн сапаты жакшыртат. Жабдуунун жардамы менен баш сөөктү тешпестен гематомаларды, кисталарды, шишиктерди алып салуу жана башка операцияларды жасоо мүмкүнчүлүк түзүлгөнү маалымдалган. Муну менен катар эле бейтапты дарылоо сапатын жакшыртары айтылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.